кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан убанычтамын. Ошо Кытайдан жибек жолу жабылды да, ошо так Польшадан бекитилди. Кытай мамлекети Орусия аркылуу, Транссиб аркылуу көп аябай товарларды алып барат. Ал товарлардын көлөмү бир топ Беларустан өтөт. Беларусь ушул логистикалык хаб катары колдонулат жана Беларустан Польшага кирип өтөт эле Европа өлкөлөрүнө. Тему жана башка ушундай сыяктуу баягы Alibaba, AliExpress'тер ушул аркылуу Taobao 1688 Poizon деген негизи Польша аркылуу товарларды киргизишет да Европага. Европа аябай көп товарларды алат Кытайдан. Кескин бөлүгү ушул жолдон көз каранды. Бирок Орусия Польшага дрондорду киргизгенден кийин андан ары Батыш 25 деген аскер машыктырууларды Беларустан өткөргөндөн кийин бул нерсе албетте Польшага жаккан жок. Румынияга чейин дрондор учуп кирди, Польшанын өкмөтүнө чейин дрондор учуп барды. Эки Беларустун жараны кармалды. Ошол машыгууларга КНДР жана Кытай катышкандыктан Польша жүк ташууларды токтотуп салды. Бүт товарлар токтоду, Транссибтен ошо жибек жолунун товарлары өтпөй калышты. Анын ичинен бизге да ошол логистикалык цепочка бүт токтоп калгандан кийин товарлар Кыргызстандан Орусияга кирбейт. Транссиб Кытайдан Транссиб аркылуу Орусияга кирбей калды. Транссиб аркылуу ошо Беларуска кирбей калды. Беларустан Польшага толук токтолуп ошол жерден калып калды да товарлар. Дальнобойщиктер жазып атат, биздин товарлар өтпөй атат дейт. Эмне кылганыңар дейт. Акчабыз түгөндү, эмне кылабыз, кандай кылабыз, бензинге акча төлөгүлө же болбосо такыр акчабыз түгөндү деп айтып атышат дальнобойщиктер. Темудан товарлар токтоп калган өткөн жумада, азыр кайра Кыргызстанга келе башташты. Ошо AliExpress, Alibaba'нын товарлары бир топ кескин токтоду. Ушундай абал Кытайдын расмий өкүлчүлүктөрү экономикалык баягы түзүмдөрүнүн атайын сырткы экспорт, импорт операцияларга жооптуулары Польшага келишти, айтып атат. Биздин товарларды өткөргүлө, кайра баягы жибиткиле өзүңөрдүн мындай талаптарыңарды деп сүйлөшө башташты. Польшалыктар айтып атат, эмне силер шостон жыйналып, саясий өзүңөрдүн амбицияларды дүйнө жүзүнө көрсөтүп, анан бизге ушундай Орусияга кол салганга силердин башчыларыңар уруксат берип, баягы чалгын кол салууга да, чабуулга. Ошондон кийин анан силер бизди ушундай оюнчук көрүп атасыңарбы, сооданы улантабыз деген жаман оюңар барбы деп ушундай айта башташты жана ошол товарларыңарды өтпөйт деп блокада кылып салышты да. Азыр маалыматтар боюнча баары бир баягы айланып өтүп, же болбосо Польшанын чек арасынан кээ бир товарлар өтө баштады, азыр дагы ушул маалда. Аякона айынын 19-unda бирок баары бир кескин потоктор ошо басаңдап калды, өтпөй жатат. Албетте бул нерсе чоң маселе жаратып жатат. Ошо ишкерлерге, биздин да ишкерлер арасында жүрөт, биздин ишкерлер логистикалык операциялар жасайт, товарларды алып сатат, ошо Кытайдан алып кайра Орусияга сатат. Ошолордун мындай товарлары өтпөй калды. Тему Кыргызстанга келип атканы эркин боло баштады, кайра 2-3 күндүн ичинде чечишти бул маселени, бирок баары бир Европага өтпөй атат да. Ушундай нерсе болуп атат. Андан сырткары дагы Польша ядролук куралды жайгаштырабыз дейт да. Франциянын ошо ядролук куралдары бар, ар кандай ракеталарга жайгаштырылат, бомбаларга жайгаштырылат, термоядрдык мындай дүрмөттөр да бар. Ошол дүрмөт менен коштолгон ракеталар да бар, бомбалар да бар. Ошону Польша Франциянын куралын, Евро биримдиктин куралын Польшанын территориясына жайгаштырганга уруксат беребиз дейт. Дагы парламенти караштырып туруп, жаңы ошол мыйзам долбооруна макул болушту, кол коюшту. Эми Польшанын жергесинде НАТОнун кескин базасы ачылат, куралдуу күчтөр кирет, кошумча аскердик машыгуулар болот жана ошо башка НАТОнун авиабазалары кеңейтилет, кошумча курал ошол жерге жүктөлөт жана Польша ядролук куралдык баягы орто аралыкта уруучу ракеталарды, бомбаларды, ядролук куралдын кескин мындай тактикалык түрлөрүн жайгаштырганга макулдук беребиз дейт жана ошол аман калыш үчүн эгерде Орусия кол турган болсо, Орусия колдонгонго толугу менен уруксат беребиз Польшанын территориясынан деп жатышат да. Ушундай абалга жетти бул нерсе. Албетте аркасы кандай болот, жакшы болобу, жаман болобу Кудай билет, бирок ушундай нерсе болуп атат да. Польша, Варшава күнгүн ошо так эле Орусия тараптан ушул агрессияны күтүп атабыз деп айтып атышат.
ошондуктан ошол алдына алыш үчүн баары бир ушул иш аракеттерди калтырбайбыз деген ушундай ойлорун дагы айтып жатышат да. Бүгүн ошондой. Силер кандай ойлойсуздар? Силердин ишканаңар бизнес жасайбы, логистика менен алып сатасыңарбы, импорт экспорт операциясына катышасыңарбы, өндүрөсүңөрбү, тигесиңерби, сатасыңар, ошо байкадыңарбы ушул нерсени? Азыр бүт ушу кыргыз ишкерлердин арасында дүрбөлөң. Ушул нерсе аябай көп акчаны жеп койду, пайданы жеп койду логистикалык компаниялардын арасынан. Тигүүчү компаниялар айтып атат, товарлар жакшы сатылбай атат дейт, эмнегедир кичине басаңдап калды дейт базар. Логистика өтө кымбаттады дейт, 2 эсе ошо жеткирүүчү баягы товарды жеткирүү, жүк ташуу баалары өсүп кетти дейт, товардын единицасына. Ошондой кичине кыйналып атышат да. Албетте Орусияга да, Евросоюзга ошо Орусия тарап менен өтүүчү товарлар токтоп калды дейт да, көп учурда токтоп. Азыр дагы 5-6 күндүн ичинде чечилбесе, кошумча ачылбаса, кайра товар андан ары жыла баштабаса, иш чатак эле болот деп айтып жатышат ишкерлер. Ошондой туугандар. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө, бүгүн ушундай кыска да. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно.